КТРК жетекчисинин мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу келе жаткан март айында жетекчилик кызмат үчүн жаңы шайлоо өткөнү турат. КТРКнын башчысы болом дегендердин эки көзү төрт болуп чуркап жүрүшөт. Кайсы бир кызыктар адамдар азыркы жетекчи Карыпбековду каргап иштеп, аны жаманатты көргөзүү менен элек. КТРКга алтын баштуу адам келсе дагы Илим Карыпбековдун мыкты иштей албайт. Биздин баамызда бул орунга Илим мырзанын өзү гана татыктуу болуп турат. Атүгүл кайра жетекчи болуп келерин да эшиттик. Келсин иштесин. Байкоочу кеңештин ишеними менен кайрадан экинчи ирет шайланып, жетекчилик вазыйпасын улантса неге болбосун. Мезгил агымы менен өзгөртүү киргизген жетекчи кимге жакпасын деген эбес. Илим Майрамбекович буга чейинки мойнуна жүктөлгөн милдетти татыктуу аркалады. Ал эми майда барат сын пикир кайсы жетекчи келбесин айтылып келген жана айтыла берет. Аларга көңүл буруунун зарылдыгы жок эмеспи? Булак де факто.